Москвада номер 6 тергөө изоляторунда өрт чыккандан кийин 800дөн ашуун аял киши эркектердин абагына которулду. Аялдар жеке буюмдарын алууга жетишпей калды. Эркектердин түрмөсүндө орундуктар жок. Жакынкы күндөрү миңдеген кишилерге уктоого жер жок болуп калат, деди укук коргоо долбоорунун башчысы Владимир Осечкин. Өз кезегинде коомдук байкоочу комиссиясынын жооптуу катчысы Алексей Мельников Бутырка абагында которулган аялдар тарабынан даттануулар болгонун билдирди. Белгилей кетсек, 27-июлда Москванын Печатники районунда номер 6 тергөө абагында өрт чыккан. Россиянын өзгөчө кырдаал министрлиги өрт журкан төшөктөр сакталган кампадан чыкканын 50 чарчы метр жер күйгөнүн маалымдады. Маалыматка ылайык, өрт кырсыгынан жабыркагандар катталган жок. Бүгүн 30-июлда улуттук аза күтүү күнүндө Ата Бейит мемориалдык комплексинде коронавирустун курамындагы болгондордун элесине арналган аза күтүү иш-чарасы өтүп, маркумдарга багышталып Куран окулду. Улуттук аза күтүү күнүнө арналган эскерүү иш-чарасына Сооронбай Жээнбеков, Дастанбек Жумабеков, премьер-министр Кубатбек Боронов, жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева, куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев жана муфтий Максат Токтомушев катышты. Эске салсак, Жээнбеков ушул жылдын 27-июлунда Кыргызстанда 30-июлда улуттук аза күтүү күнү катары жарыялоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Коронавирус Кыргызстанда жайылышы менен бул илдет өлкөнүн көптөгөн жарандарынын өмүрүн алып кетти. Аза күтүү күнүндө Кыргызстанда бүткүл аймагында тиешелүү иш-чаралар болуп өтөт. Ошондой эле чет өлкөдөгү дипломатиялык жана консулдук өкүлчүлөрдүн имараттарындагы мамлекеттик туулар түшүрүлөт. Кыргызстандын маданий мекемелерине жана телерадио компанияларына көңүл ачуу иш-чараларды жана берүүлөрдү токтото туруу сунушталган.